Саламатсыздарбы? Мен министрликте үй бүлөгө жана балдарга социалдык кызмат көрсөтүүнүн өнүктүрүү бөлүмүнүн башкы адиси Жумакулович болупмун. Бала асырап алуу жөнүндө маалымат бере кетейин. Биринчиден арыз ээси райондук башкармалыктарга арыз менен кайрылышат. Аларга тиешелүү документтерди толтуруу боюнча ошо жобого ылайык перечень тиешелүү документтердин тизмеги берилет. Алар асырап алуучу болууга мүмкүндүк тууралуу корутунду берүү жөнүндө арыз ээсинин паспортунун көчүрмөсү, эгерде жубайлар асырап алуучу болушса, анда нике жөнүндө күбөлүк, жашаган жеринен жана үй бүлөнүн курамы жөнүндө маалымат, арыз ээсинин туруктуу кирешеси булагы бар экендигин ырастаган документ, турак жайга менчик укугун ырастаган документ же жашаган жеринен үй китебинин көчүрмөсү болууга тийиш, жана соттолбогондугу жөнүндө ички иштер органдарынын маалым каты жана арыз ээсинин ден соолугунун абалы жөнүндө маалым кат керек. Арыз ээси бул документтерди топтоп чогулткандан кийин аймактык башкармалыкка арыз менен кайрылат. Арызда ал багып ала турчу, асырап ала турчу бала жөнүндө кененирээк маалымат жазып бериш керек.